Стейнбек Нью-Йоркто көп жыл жашагандан кийин ага бир нерсе жетишпей жатканын сезет. Горизонт көрсө ага горизонт жетишпей жаткан болот. Бул боштукту толтуруу үчүн ал Росинант аттуу жүк ташуучу унаа менен өлкөнү кыдырууну чечет. Кызыктуу саякаты тууралуу китептен окуй аласыз. Эч нерседен кебелбеген жана башкаларга окшобогон англичан кызматкери менен 80 күндө дүйнөнү айланып чыгууну чечет. Бул саякатка ал бирөөлөр менен мелдешип кетип аттанат. Күн сайын кызыктуу окуяларга туш болушат. Алар бирөөлөрдү сактап калышса, бирөөлөр аларды сактап калат. Бул жөнөкөй китептерден эмес. Бир заматта окуп бүтүп кое тургандай жеңил десеңиз да жаңылышасыз. Бирок бул чыгарманы окубай туруп Стамбулга саякат жасоо анчалык кызыктуу болбойт. Акулалар менен салгылашуу, буруун чапкын, ызгардуу шамал, албуттанган табият кубулуштарынын арасында жашоо үчүн күрөшүү. Бул саякат каармандын жашоосун түбөлүк өзгөртөт.